Бүгүнгү жок аппак сулуу таңдардай, күлкүгө бай, сүйүүгө бай, шаңга бай. Көңүлдөрдү көтөргөн, билимиңди жөндөгөн, кандай сонун студенттик күндөр ай. Окуйбуз биз ала тоонун жанында, сейилдейбиз Держинканын багында. Таанышуулар, таануулар, жагынуулар, бар болот студенттик чагында. Ачык болсун дайым билим жолуна, өзүңдөстөн улантылсын окууга. Ийгиликти каалайлы, бакыт менен таалайлы, Кыргызстандын керегине жарайлы. Меня зовут Матазимов Ислам. Я являюсь чемпионом Азии среди кадетов весовой категории 58 килограммов, а также недавно стал чемпионом мира по Араш ММА, который состоялся в Республике Казахстан, в городе Алматы, весовой категории 62 килограммов. Также я обучаюсь в Кыргызском государственном университете имени Ишенала Арабаева. Профессия у меня программное обеспечение вычислительной техники. И всегда стараюсь совмещать учебу и спорт. Обучение здесь мне очень понравилось. Оборудование, все современные, все, что нужно для развития. Наши педагоги, честно сказать, мне очень помогли. Во время подготовки у меня не было времени, не так уж и было много времени. Я не успевал для учебы, да, чтобы заниматься. Они делали мне некоторые уступки. Даже когда я был на соревнованиях, они спрашивали, как у родного человека, как у меня успехи, как мое здоровье. На уроках бывало, я уставал, они не ругали, да, они подходили, хорошо объясняли, давали силы. Даже когда я не успевал там писать на лекциях, они давали мне сфотать и потом переписать, да. Достичь успеха было очень сложно. Я представлял свой успех, как я добьюсь. И всегда напоминал себе, что если я сдамся, я потеряю многое, а если продолжу, то обрету еще больше. Были трудности, когда мне было сложно. Иногда по вечерам садишься, хочешь плакать, да, из-за того, что сложно. Ты сомневаешься в себе. Я вспоминал эти слова, да. Мен Амангелдиев Автандил, Кыргызстандын волейбол боюнча курама командасында ойнойм. Арабаев атынан чыккан билим клубунун оюнчусумун жана капитаны болуп эсептелем. Менин биринчи тапшырган университетинде спорт менен окууну бирдей алып кетип оор болчу, чын эле. Ошол себептен мен башка вуз издегем, спортту дагы, окууну дагы бирдей алып кеткен. Ошондуктан бул Ишенал Арабаев атындагы университетке которулгам. Бияктан кадимкидей башынан эле мындай жеңил болуп кетти, негедир. Биякта условия мисалы өтө сонун. Мисалы тренажерный зал, ошол эле спорт зал. Айта кетчү, окуусу, мисалы өзүм дагы биякта окугам, окуйм дагы 4-курс. Спорт менен окуумду бирдей алып кеттим, билимдүү дагы болдум, анан ден соолугумду дагы мындай айтканда чыңдап, спорттук жетишкендиктерге жетишүүдөмүн азыркыга чейин. Бул нерсе баттуу убакыттын ичинде болуп кеткен жок. Мен жаңы шаарга келгенде такыр оюмда жок болчу мунун баары. Анан кийин волейболго аралаша баштагандан кийин мен ошо мындай максат кое баштадым өзүмө. Сборныйда ойносо кандай болот деген ойлор келе баштады. Ошого карата мен только аракет кылдым. Жаңы келгенде чынында ойной алчу эмесмин. Такыр чынында айтканда жөн эле узун болчумун. Боюм чоң болчу. Ошон үчүн алышкан, бирок мен билгемден кийин аракет кылсам кийин менден дагы жакшы бир игрок чыгат деген. Ийгиликтердин бирден бири себепкери бул университет мага ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берди биринчиден. Студенттерге болгон кеңешим жөн эле өткөзүбөстен ушу студенттик күндөрдү спортту спорттой, окууну окудай көңүл буруп жана аракет кылуу. Бүгүнкү күндө Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплекси тарых жана ата бабаларды эскерүүдө абдан чоң ролду ойнойт. Менин аты жөнүм Бекболот Усталбек. Азыркы тапта Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде илимий кызматкер болуп эмгектенем. Жалпысынан ушул биздин комплексте туристтер, жогорку даражалуу меймандар, андан тышкары жогорку окуу жайлардын студенттери, окуучулар ал жерге жыл сайын миңдеп барышат. Ал жердеги биздин эң негизги максатыбыз коомчулукка, жаштарды, алардын баягы тарыхты унутпоого, мекенчиликке, патриоттуулукка тарбиялоодо
абдан мааниси зор. Мектепте аяктагандан соң мага чечим кабыл алуу абдан оор болду. Бир нече жогорку окуу жайлардын кайсыл кесипти аркалайм деген абдан чоң суроо тулду. Анан ошол мен Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин тандап алдым. Университет мага эмне бере алды? Университеттен мен көп өзүмө тажрыйба топтодум. Университет биздин көптөгөн коомдук иш-чараларга, биздин борборубуздан тышкаркыдагы башка аймактарга барып келүүбүзгө дагы абдан шарт түздү. Бир нече чоң инсандар менен тааныша алдым. Мен Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп жатканым үчүн сыймыктанам.